саламатсызбы? Құдайға шүкір, енді іштер басталды. Президент оғынан бастап жолығалы шекара мәселесін шешелі үкіметтің артында қойып берді. Енді оңай емес мәселе, оңай емес. Бұлардың өзінің ойы бар, біздің де өз ойымыз бар. Жақсай бойынша, мәселелер бойынша менің көзөмөлүмдө азыртай өткенде жолыққанбыз, 10 кишинин жолугуп ошол мәселеге кийин бүгүн атыр келип атты, эртең айтып атат болгон маселелерди. Аппараттын жетекчисинин орун басары, вице-премьер баардыгы көчмөлгө алды азыр. Кечээ дагы премьер төрага анан бүт коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү, анан тиешелүү министрлик ведомствону топтоп кечээ дагы сүйлөштүк. Сүйлөшүп, анан иштер кетет. Анан акчада 5 айыл бар да. 5 айылдын маселесинен каражат бөлүнөт. Мектеп, таза суу, жанагы насос менен чыккан жерлер, детсад, мектеп, жол. Өткөндө да айткансыздар, суу чыкпай атат деп. Чыкпай ошонун баардыгын жасалат, жасайбыз. Анын баардыгы акча азыр мына бөлүндү. Азыр кичине бар тендер менен кармалып атат ишине. Атат калгандын баардыгын кетет. Анан жанагы оор маселе өткөндө айтканыбыз суу боюнча аз калат бюджетке барымта менен. Сууга чудагы иче турган суудагы нерсе чоңойгон чыгып турбайбы? Анда кечээ айттым, анда бюджет калат. Алтын анан кийин ал жыл бою чыга турган кылабыз. 6 ай эмес, мамлекет өз төлөп берет. Кыскасы өткөндө сүйлөшкөн Ташболта. Сүйлөшкөн маселе кийинки орун басар келгенде, аппарат орун басар келген ки 3 маселе чыгыптыр. 3 маселе. Мына көпүрө анын баардыгын түшүнүңөр да, анын көзөмөлүндө. Чын ниеттен кубанып турабыз. Жээнбеков Чолпон Атада Рахмон менен жолугуп сүйлөштү. Чолпон Ата шаарында президент Сооронбай Жээнбековдун жана Тажикстандын башчысы Эмомали Рахмондун сүйлөшүүлөрү уланды. Бул туурасында мамлекет башчысынын маалымат кызматынан кабарлашты. Сиздин келишиңиз эки тараптуу пайдалуу кызматташтыкты активдештирүүгө кошумча түрткү болот. Өз ара толук түшүнүүнүн жана ишенимдин кырдаалында өткөн кечээги сүйлөшүүлөргө биз канааттандык деген Жээнбеков. Ал иш сапары учурунда Исфара шаарында кыргыз өкүлдөрүн чын көңүлдөн кабыл алганы жана меймандостугу үчүн тажик тарапка ыраазычылык билдирген. Эске салсак, кыргыз-тажик чек ара маселеси боюнча Жээнбеков менен Рахмон чек арага жакын аймактын эли менен жолугуп, бул жааттагы көйгөйлөрдү талкуулап, пикир алышкан. Чолпон Атада Жээнбеков эки тараптуу кызматташтык маселелеринин бүт комплексин активдештирүү боюнча жетишилген макулдашууларга чын ниеттен кубанычта экендигин билдирген. Рахмон Кыргызстанга келүүгө чакырган кыргыз тарапка ыраазычылыгын билдирди. Эске салсак, Жээнбеков 26 июлда Рахмондун чакыруусу менен Тажикстандын Исфара шаарына кыска мөөнөттүү иш сапары менен барган. Эки мамлекет башчыларынын жолугушуусунда эки тараптуу кызматташтыктын эң олуттуу маселелери, анын ичинде кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо процесстери талкууланган. Ваш приезд придаст дополнительный импульс в активизацию нашего взаимовыгодного сотрудничества. Мы весьма удовлетворены вчерашними переговорами, которые прошли в атмосфере полного взаимопонимания и доверия. Искренне рад достигнутым договоренностям по активизации всего комплекса вопросов двустороннего сотрудничества. Особо радует нас, что вы с вами, уважаемый президент Эмомали Рахмон, проявили единство мнений по ускорению процесса делимитации кыргызско-таджикской границы. Мы договорились по границе вести работу от простого к сложному, придерживаясь принципа взаимного уважения и учета взаимных интересов. Мы также обменялись мнениями по региональной и международной проблематике, в том числе по водно-энергетическим вопросам в регионе, в которых важная роль отводится Кыргызстану и Таджикистану. В данном контексте Кыргызстан высоко оценивает и поддерживает созидательную политику Таджикистана по привлечению внимания мирового сообщества к проблемам водопользования на глобальном уровне. Мы вчера провели историческую встречу на приграничной территории. Такого не было с начала нашей независимой истории. Уверен, что наша встреча станет крепкой опорой дальнейших решительных действий по укреплению и расширению двустороннего сотрудничества. Прежде всего, хотел бы поблагодарить вас за приглашение посетить Кыргызстан. Весьма рад нашей встрече на гостеприимной
кыргызской земле. Она предоставляет нам благоприятную возможность для продолжения нашего конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней таджикско-кыргызской повестки дня. Мы заинтересованы в стабильном развитии тесного взаимодействия с Кыргызстаном, придаем большое значение последовательному укреплению добрососедских отношений между нашими странами. Таджикистан вновь подтверждает свою готовность и далее укреплять политический диалог, углублять торгово-экономические и культурно-гуманитарные отношения с Кыргызской республикой. Вас и вашу делегацию прежде всего хотел бы последовательно выступать за развитие взаимовыгодного Таджикистан и Кыргызстан в силу своей географической, и исторической. Самой судьбой предназначено, чтобы наши народы, что мы, опираясь на вековые традиции в отношении двух стран, на качество новые развития. Основу для продолжения политического диалога и организации историческая и культурная общность. К сожалению, недавно эки боордош элдер ортосунда карма каршылыктар, чыр чатактар болуш керек деп чогулушуунун катышуучулары белгиледи. Мындай жолугушуу уникалдуу болду деп айтсам жаңылышпайм. Биздин президенттерибиз Исфара шаарында кеңейтилген жана чакан форматта сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү. Күн тартибинде турган актуалдуу бүт актуалдуу маселелер талкуулап, жакшы жыйынтыктарга алып чыгышты. Мына бүгүн жооп иретинде Эмомали Шарипович Кыргызстанга иш сапары менен келди. Азыр эле сүйлөшүүлөрдү тараптар өткөрүштү. Кайрадан бүт күн тартибинде турган маселелерди тараптар карап, ар бир пункт боюнча тийишелүү иш-чараларды пландаштырып, жакын арада өкмөттөр деңгээлдеги тараптар ишке ашыра баштайт. Бүгүнкү күндөгү эки өлкөнүн президенттеринин учурашышы бул экөөнүн ортосундагы ынтымактыкка жана достуктукка өнүгүшүнө чыңалышына чоң өлгө түздү деп эсептеймин. Ошондой эле бул жолугушууда чек ара маселелери боюнча да көптөгөн маселелер каралды. Алардын арасында биз айтып кетсек болот, ушу кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо боюнча акыркы 2 жылда жумуштар солгундап калды эле. Именно ушул жумуштардын алдыга жылышына ушул жолугушуу чоң түрткү болот деп эсептейм. Бул чек ара маселеси бир эле биздин мамлекетте эмес, бул дүйнөнүн бүт мамлекеттеринде ушундай проблемалар бар. Ошон үчүн бул маселени бүгүн эртең чечилип кетет деп айтыш кыйын. Муну үчүн көптөгөн эксперттер, комиссиялардын жолугушуп учурашышы керек, сүйлөшүшү керек. Ошолордун жыйынтыгында гана маселе чечилет деп ойлойм. Именно мына бүгүнкү эки президенттин жолугушуусу ушул иштин алдыга жылышына чоң өлгө болот. Ушуну белгилеп кетишибиз керек. Мына акыркы 30 жылдын ичинде именно ушу. Уважаемый Эмомали Шарипович, уважаемые друзья, братья, салам алейкум, искренне рады видеть нашего брата, наших друзей, братьев, таджики, кыргызы. Они всегда жили дружно, мирно. Они веками у нас есть узы дружбы, которые невозможно оторвать невозможно. Но, к сожалению, бывают случаи, инциденты, и это все должно остановить. Добрые соседи, которые живут мирно, существуют. Это уже Богом дано, это воля Аллаха. Воля Аллаха. Соседи не выбирают, соседи дает Бог. Поэтому хотим мы, не хотим, мы должны жить мирно. Мы должны всегда друг к другу с пониманием относиться. И вот сегодня
будет несмотря на том, что политическая воля есть. И я думаю, мы надеемся, что те проблемы, которые у нас есть, были, с помощью Божией мы будем решать. А вам я желаю, чтобы вы всегда мирно вместе жили. Вам спасибо большое.